Баяндамачы азыр жогоруда баяндамаңызда айтып кеттиңиз да, Ош шаары боюнча таза сууда бизде эч кандай көйгөй жок деп. Туурабы? Баяндамаңызда айтып кетпедиңизби? Мен бул жактан. Бүгүнкү күнгө карата ошондой маалымат беришкен да. Эми угуп туруңуз, ошондой маалымат берсе, ошо маалыматты силер карап, чыныгы элдин жашоосуна карабайсыңарбы? Biz kança aytıp келебиз бул жерден, Ош шаарында жамгыр жааганда эле таза суу жок болуп калат деп. Ушул күндө да толук чечилип бүтө элек. Мына шаардык Ош шаарында жакшы деген бир вице-мэр бар, биздин Сонубек деген. Ошол артына журкап жүрүп, жергиликтүү бюджеттен акча бөлдүрүп, 4 резервуар курдурду, 80% суу чечилди деп жатат ушул күндө. Бирок ал жетишпейт. Ушуга урматтуу Алмаз Акынжанович, сиз дагы жазып алсаңыз да, biz söz түрдө республиканский бюджеттен бөлүп беришибиз керек. Дагы 4 резервуар курбасак, Ош шаары таза суу менен камсыз болбойт. Ош шаарын өзүңөр билесиңер. Кыргызстан мамлекет болгондон бери таза суу жок болуп келет да. Жана ошондой эле сиз баяндамаңызда ушу жергиликтүү бийлик айтты деп айттыңыз да. Сиз бул жерде жергиликтүү бийлик сизди алдап жатат да. Бул туура эмес. Сиздер элди барып, элди кыдырсаңыздар. Таза суу жок экенин сиз соц тармактардан көрүп жатасызбы же көрө элексизби? Айбек Жапарович, биз департамент аркылуу ушул инвестиционный план даярдаганбыз. Азыркы учурда 1042 айылда таза суу боюнча проблемабыз бар да. Бул 2,5 миллион киши азыр ушул таза суусунан кыйналып аткан учурда. Ушул боюнча биз бүт финансылык институттарга өзүбүздүн предложенияларыбызды бергенбиз. 800 миллион... Рахмат, сиз Ош шаары боюнча айтып бериңизчи. Мен Кыргызстан боюнча сурайт. Ош шаары боюнча сиз таза суу проблема жок деп жооп бердиңиз. Көйгөй жок деп. Бирок көйгөй бар. Onu көрүп турасыз. Ошону моюнга аласызбы? Азыр Ош боюнча экинчи фазасына кирген, азыр үчүнчү фазасына кирген. Азыр ошол боюнча да жумуштарды алып барабыз. Мындай да, Ош шаары боюнча жакшы караңыздар. Мына Папан суу сактагыч боюнча ушул күндө жогоруда айтып кетти. 40 000 куб бар депчи. Өзү негиз Папан суу сактагычында 150 000 кубтан азайган эмес да. Бул деген 4 эсе азайып кетти деген менен барабар да. 35 000 болгондо уже ылай суу алып калат. Туурабы? Жооп берип койсоңуз. Тура, бүгүнкү күнү 41 миллион куб суу бар. 35 миллиондон кийин кир суу чыгып баштайт. Ошон үчүн азыр канча суу кирсе, ошону биз субатка беребиз. Ош шаарына да беребиз. Берип атабыз. Мына Папан суу сактагыч боюнча дагы сууларды максатсыз агызып жиберип, азыркы күндө жетишпей жатат да. Ошону менен бирге мына өзүңөр билесиңер, Ноокатта Найман суу сактагычы бар. Максатсыз сууну берип коюп, азыркы күндө Төмөн айыл өкмөтү, Арабан районунда суусу жок отурат. Эртең биздин дыйкандарыбыз кантет? Урматтуу баяндамачы, сиз айтсаңыз, Найман суу сактагычынын жетекчисин жумуштан алышыңар керек. Максатсыз сууну пайдаланып, элди суу жок калтырды. Чоң бир айыл өкмөттү. Жооп бериңиз ушул боюнча. Биринчи Папан боюнча биз былтыр август айында водолаздарды кирип сууга кирип, жанагы конустун затворду оңдоп кетишти. Аварийный состояние турган. 7-8 жылдан бери оңдолбой атканды былтыр оңдодук. Ошон үчүн сууну азайтканбыз. Эми азыр эмки жылы Кудай буйрса бул маселе болбойт. Бул вынужденный мер, антпесек биз аны оңдой албайт элек. Найман боюнча айтыңызчы. Эми Найман боюнча бүгүнкү күнү 3 миллион 600 куб суу бар. Быйыл дарыяда Чилисайда суу абдан аз болгон. Суу кирген жок. Азыр кирип атат. Ноокат менен водоворотто отурат азыр. 4 күн Ноокат алат, 1 күн, 1 сутка Найман суу сактагыч алат. Ошондо 9 куб кирип атат, 4 күндө 1. Азыр 3 куб суу берип атабыз. Төмөн айыл өкмөтү эмне болот? Азыркы күндө суу жок отурат, билесизби ошону? Найман суу сактагычынан алган боюнча. Төмөнгө 3 куб суу берип атабыз. Жалган, билбейсиз. Маалымат туура эмес берген. Азыркы күндө Төмөн айыл өкмөтүндө элдер чыгып жатат, суу жок, такыр. Себеби Найман суу сактагычында суу калбай калды, өтө аз, жеткире албайт. Убагында ошону мындайча айтканда максатсыз
суну кое берип жүргөн. Ошол боюнча иликтеп, ошол жетекчисин сөз түркө жоопко тартыңыздар. Урматтуу президенттин өкүлү, мен протокол тапшырма берем. Төрага, сиз дагы карап коюңуз. Карайбыз сөз.